Алмаз Акынжанович, могул жерде мынау кече тескемен негизинде биз Ош шаарында элдер менен жолугушуу өткөрүп келдим. Ошондо аябай көп кайрылуулар болду. Анан жогоруда кесиптештерим дагы Ош шаары жөнүндө белгилеп өттү. Чынында элде көйгөй көп экен. Ошонун мен ойлойм көпчүлүгүн кат түрүндө дагы берем министрликтерге, ошол эле мэрияга, андан сырткары могул жерде баса белгилеп кетчү нерсе бүгүн. Ош шаарынын 218 кварталы бар да, ошол кварталга жакын жерде коргоо министрлигинин полигону жайгашкан. Ошол жерде элдер азыр бүгүнкү күндө жыш баары келип жайгашып элдер жашоо тиричилигин жүргүзүп атат экен. Кермек тоонун түбү болуп калат. Ошого жакын жердеги полигондо мурун айтат 2 жыл, 3 жыл мурун болгону баягы автоматтар менен гана мындай атылып, эч кандай. Акыркы 1-2 жылда чоң куралдар менен мындай жеткенде снаряддар жарылып, бизге жер титирегендей эле болуп, үйлөрдү баягы жаракалар кетип атат деген ушундай бир кайрылуулар менен кайрылды да. Мен ойлойм, бир коргоо министрлиги мына албетте бүгүнкү күндө бизге полигон керек, бирок биздин жарандарыбызды дагы ойлош керек деп ойлойм да. Ошого башка жака жылдырабы, ушуну бир көзөмөлгө алып берсеңиз, бул элдин кайрылуусу. Андан сырткары ошол эле 218 кварталдын жашоочулары дагы деле кайрылып атат да. Ошол жанында Жапалак айылы бар, кеңеш аймагы. Ошодо тоок фермасы бар экен. Тоок фермасы баягы ысык тоонун түбүндө болгондо, ысык болгондон жыт аябай чыгат дейт да. Бүгүнкү күндө албетте ишкерлерибизди колдошубуз керек. Бирок ошону мына бул оорулар, астма, бронхит деген оорулар көбөйүп атат дейт да. Ушуну бир мындай фильтр коебу ошо ишкерлерибиз, ушуну бир көзөмөлгө алса. Мен ойлойм, баягы экологиябы кайсы министрликке тиешелүү болсо, ошолор көзөмөлгө алып, ушуну бир колго алып берсе, бул элдердин кайрылуусу болуп атат да. Ушуну кат жүзүндө дагы биз кайрылайлы, элдин кайрылуусун кошуп берем. Ошонун негизинде бир неме кылса, андан сырткары мына аябай көп кайрылуулар келди. Кудай буйрса дагы кийинки ар түрдүү маселелерде алып чыгайын. Чоң рахмат. Ушу эки маселеге көңүл буруп койсоңуз. Рахмат.